Катар мамлекетинде 20 ноябрдан 18 декабрга чейин футбол боюнча дүйнө чемпионаты өттү. Финалдык оюнга Катар тарабынан чакырылган президент Садыр Жапаровдон тышкары чоң кызматтарда отурган чиновниктер Садыр Мамытов менен Тойгонбай Абдыкаров да барганын Булак KG сайты аныктады. Жарым финалдык Франция Марокко беттешине Франциянын президенти Эммануэль Макрон барган. Андан жогорурак орундуктарда аталган кыргыз чиновниктерде отурганын көрдүк. Садыр Мамытов Кыргызстандын улуттук олимпиадалык комитетинин президенти болсо, Тойгонбай Абдыкаров дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору. Reuters басылмасы өздүк иликтөөсүн жүргүзүп, Катардагы дүйнө чемпионатынын оюндарына мелдештин тарыхындагы эң кымбат билеттер сатылганын аныктады. Ал эми Sports.ru сайтынын маалыматында мундиалдын финалдык беттешине болгон эң жөнөкөй билеттердин баасы $6000 чейин жеткен. Ал эми Садыр Мамытов менен Тойгонбай Абдыкаров отурган VIP орундуктарга билеттердин баасы $22000 башталган. Бул тууралуу The Times журналисти Мартин Циглер жазган. Анын маалыматында $22000 билеттер эң жөнөкөй VIP орундуктарга сатылган. Циглердин айтымында FIFA алдын ала Катар талааларында алкоголь сатууга тыюу салганы менен VIP орундуктагыларга шампан жана сыра сунушталган. Биз чиновниктерге байланышып, алардын Катарга болгон сапары ким тарабынан каржыланып, канча каражат кеткенин сурап билүүгө аракет кылдык. Тойгонбай Абдыкаровдун маалымат кызматы учурда жетекчиси чет өлкөдө дарыланып жатканын айтты. Алгач алар Абдыкаров Катарга эмгек көргүүсү мезгилинде өз каражатына кеткенин билдирген. Бирок биз алардан VIP орундуктардын баасы канча болгонун тактап берүүсүн суранганыбызда, пресс-катчы чиновник Катардын улуттук олимпиадалык комитети тарабынан чакырылганын айтып калды. Комитеттин чакыруусу менен, чакыруу билети менен. Эмнеге анда өзүнүн эсеби менен деп айтты? Жок, эми жол кире кептирген жол кирелер бүт өзүнүн эсебинен да. Билет төлөгөн эмес? Билет алган эмес ал жака. Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы менен Катардын улуттук олимпиадалык комитети ортосунда кандай байланыш бар экендиги тууралуу суроо ачык бойдон калууда. Анын үстүнө Катардын олимпиадалык комитетинин расмий сайтында кыргыз чиновниктери чакырылганы тууралуу маалымат жок. Ошондой эле Кыргызстандын улуттук олимпиадалык комитетинин расмий сайтында президенттин Катарга барганы тууралуу маалыматты таба албайбыз. Садыр Мамытов менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Редакция аталган чиновниктердин пикирлери үчүн аянтча болууга даяр.